Паштет бар, пюре бар, крем бар, сок бар, бал бар, борщ бар. Ай, Амир, токтоп турчу, адам жүдөтөсүң да. Өз жетишпей атканда. Неміз жетишпей атат? Карачы бизде. Мына бизде паштет, пюре, крем, сок, дагы бал. Достор, бизде керек болсо борщубуз да даяр. Амир, биздин достор таң кылып атат го, Амир менен Аделяга эмне болгон деп. Достор, силер дегенчи, биз болсо ушуларды даярдап, сүйлөп жатканыбызды угуп, каяка даярданып атканыбызды билип койдуңар го, Аделя, айткойчу биз каяка барабыз? Достор, биз Амир экөөбүз космоско барабыз. Аделя, карачы, биздин кээ бир досторубуз бизге ишенбей жатпайбы? Достор, биз чын эле космоско учайын деп атабыз. Амир, бирок бизге бир нерсе жетишпей жатат. Аделя, эмне жетишпей атат? Бардыгы эле турбайбы? Мен эң сүйүктүү, мен жактырган нан. Аделя, биз космоско нансыз кантип ушмак элек, Достор, билесиңерби, космоско биз күнүмдүк жей турган нандай эмес, кичинекей нандарды алып кетишет. Туура, космоско биз жей турган тамактарды эмес, өзгөчө космоско даярдалган тамактарды алып кетет да. Анан дагы алар атайын тамакты идишке куюп жешпей, ушундай идишке куюп туруп сыгып жешет. Туура айтасың, космоско кадимкидей тамактарды алып барса, мындай калкып кетет да ал. Достор, силер болсо космосто картошка, күрүч, ушул тамактар калкып жүргөнүн элестетип атасыңарбы? Ооба, андай болбош үчүн атайын ушундай идиштерге салып алышат, анан кийин сыгып жеп коюшат. Мына кызык. Биз бүгүн болсо космонавттардын тамак ашы жөнүндө сүйлөшөбүз. Аделя, анда эмесе, Кеттик! Амир, баарыбирчи, менин камырым сеникиден жакшы болот. Эмнеге сеники меникиден жакшы болот? Меники жакшыраак болот. Менчи үйдөн апама жардам берип, толтурандан жасагам да. Анда көрөбүз кимники жакшы болот экен. Ооба, көрөбүз. Достор, силер да байкап турула, кимибиздин камырыбыз жакшыраак болот экен. Бизге керектелүүчү азыктар: un, süt, ачыткы, туз жана суу керек. Анда эмесе биз бүгүн космонавттардын нанын жасайбыз. Анда эмесе биз баштадык. Эң биричинен туз салабыз. Эми биз ачыткы салабыз. Эми жылуу сүт, жана жылуу суу. Эми аралаштырабыз. Биз камырыбызды жууруп бүттүк. Эми биздин камырыбыз ачыганча чын калып боюнубузду ойноп турабыз. Амир, космосто адамдар учуп жүрөт, анткени ал жакта тартылуу күчү жок. Чын? Туура. Космосто кадимки эле нанды жесе болот, ал учпайт. Калп. Туура. Космонавттар көбүнчө тамакты чүбүктен же атайын пакеттен жешет. Чын? Туура. Айда аба бар, ушул үчүн аякта шлеми жок жүрө берсе болот. Калп. Туура. Космосто суу шаар болуп учуп кетет. Бул болсо чын. Космосто космонавттар 10 саат укташат. Калп. Анткени алар 6 же 8 саат укташат. Туура. Космостук кемелер жерден учуп чыгат. Чын? Туура. Космосто от күйбөйт.
Калп күйөт, бирок башкача болуп күйөт. Космонавттар көп машыгуудан өтүшөт. Чын. Туура. Космоста эч кандай үн угулбайт. Чын. Туура. Ай жердин айланасында айланат. Чын. Туура. Космоста жаңгыр жайыт. Калп. Туура. Космонавттар космосто спорт менен машыгышат. Чын. Туура. Космоста тамактар учуп кетпеш үчүн атайын идиштер колдонулат. Чын. Туура. Биздин камырыбыз ачып калды. Эми буну жайып, наныбызды бышырабыз. Ondan koy. İşte. Нандарыбызды аябай кичинекей кылып туруп бышырышыбыз керек. Анткени космосто нандын күкүмдөрү аппараттарга кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир эле оозго салып жейип тургандай жасашат. Биз камырыбызды жайдык, анан кесип бүттүк. Эми биз бул жакка тизебиз. Ооба, бышырабыз. Сен Бекжан байке келгенде айтпасамбы? Бекжан байке менен тамак жасаган маада абдан жагат да. Эми биз духовкага салабыз. Аделя, биздин наныбыз бышкыча кызыктуу фактыларды угуктурбайлыбы? Макул угуп туралы. Анда биз кызыктуу фактыларга кезек беребиз. Келгиле достор, силерге космонавттардын тамак ашы тууралуу маалымат берейин. Космонавттардын тамак ашы чындап эле өзгөчө жана кызыктуу. Космосто тамак бышыруу дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан баардык тамактар жерде даярдалып, анан космоско жөнөтүлөт. Космонавт болгону аны ысытып же суу кошуп даярдайт. Биринчи кезекте космосто ордук күчү жок болгондуктан кадимки тамактар учуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан тамактар атайын формада даярдалат. Космонавттар тамакты көбүнчө түтүкчөдө, вакуум пакетте жана кургатылган түрүндө колдонушат. Мисалы шорпо же ботко кургак болуп келет, анан ага суу кошуп аралаштырып жешет. Кызыгы, космосто адамдын даам сезүүсү бир аз өзгөрөт. Ошондуктан космонавттар көбүнчө ачуу, таттуу, күчтүү даамдагы тамактарды жакшы көрүшөт. Космосто суу кадимкидей болуп агып кетпейт, шар болуп калкып жүрөт. Ошондуктан алар сууну атайын жабык бөтөлкөлөрдөн же түтүкчө аркылуу ичишет. Ар бир космонавт учаар алдында өзүнө жаккан тамактарды тандап алат. Ал тамактар адистер тарабынан текшерилип, космоско ылайыкташтырылат. Ал эми азыркы учурда космонавттар эт тамактары, жашылча, жемиш, пюрелери, таттууларды да жеп калышкан. Кызыгы достор, International Space Station станциясында иштеген космонавттар азыр дээрлик 200дөн ашык тамак түрүн жей алышат экен. Ал эми кээде астронавт балмуздагы дагы сатылат. Бирок чыныгы космонавттар аны дайым эле жей беришпейт. Ал көбүнчө сувенир сыяктуу белгилүү экен. Кээ бир космонавттар тортильяга соус, сыр, эт кошуп, өздөрү космостук пицца жасап алышат. Дагы бир кызыгы, космосто өсүмдүк дагы өстүрүшөт. Салат жалбырагы, редиска сыяктуу өсүмдүктөрдү дагы өстүрүп көрүшкөн. Космонавттар суу, сок, чай эле эмес, кофе дагы ичет. Бирок чыны менен эмес, пакеттен же атайын чөй чөкчөдөн ичет. Ал эми 1 килограммдык жүк космоско чыгышы абдан эле кымбат. Ошондуктан тамак мүмкүн болушунча жеңил болушу керек. Ал эми космонавттарга тамакты узак убакыт бою көпкө сактала тургандагыдай кылып дагы тамакты жасап беришет. Мына достор, баарыңар космонавттардын тамак ашы тууралуу маалымат алып алдыңар. Унутпай эстеп жүргүлө. Амир, биздин наныбыз бушукта окшойт. Алып чыкчы. Качай.
сонун пышыптыр. Ана Кое тур. Биз могул жакка салалы да. Ya awalin sıkkın. Os diyele mi? Abdan damlap durup. Ооба. Тамактарыбыз даяр, сонун болуптур. Эми космоско учалы, Эй, кое тур. Биринчи биз наныбызды, тамактарыбызды баштыкчага салалы да. Анда баштыкка салгыча, мен болсо досторуман коштошо алайын, Эй, мен деле коштошом. Анда саламатта калгыла. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушабыз.